Менин атым Канат, куруучумун. Бирок көптөн бери жумушсуз отурам. Досумдун таанышы Нурбек Россияга айлыгы жакшы жерге жумушчуларды чогултуп жаткан. Айылдагы малдарды сатып, билет алып, бир топ балдар менен Краснодарга жөнөдүк. Краснодардан Нурбек бизди курулуштагы бригадирге өткөрүп берди дагы, өзү ошону менен жок болду. Бригадир баардыгыбыздын документтерди каттоого жана келишимдерди түзүүгө чогултуп алды. Бригадир мөөнөттөрү боюнча шашып жаткандыктан биз күнү түн иштеп жаттык. Акчаны болсо объекттеги курулуш бүткөндөн кийин бермей болду. Объект бүттү. Бүткөн соң бригадирге телефон чалсак, ал албай койду. Эптеп бригадир менен байланышсак, ал Сочиде жүргөндүгүн айтып, келе албай турганын билдирди. Кийин ал бирөө аркылуу биздин документтерибизди берип жибериптир. Бирок айлыктарды ошол бойдон берген жок. Айла кеткенде Кыргызстанда ата-энелерибизге чалып, жол кирге акча сураганга туура келди. Ата-энелерибиз жөнөткөн акча менен кайра мекенибизге бир дагы тыйын таппай кайтып келдик.